Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, БКМК 0220 тайпасы, окутуучу Каякыева Үлпет Тагайбековна, студент Асель Турдубаева. Практикалык сабак. Тема Манас эпосу кыргыз элинин туу чокусу. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, Манас эпосу кыргыз элинин туу чокусу. Адамзаттын агып турган тиричилиги дайыма болочокко багытталган менен, өткөн тажрыйбасы, анын түпкүрү, күл азыгы келечек урпактарга энчиленген мурас. Бирок кантсе да кыргыз элинин мына ошол байыркы ата мурасынын эң туу чокусу улуу Манас эпосу. Манас эпосунда реалдуу турмуш, тарыхый окуялар чагылдырылган. Илимий терминология менен айтканда, Манас эпосу баатырдык эпостордун катарын толуктайт. Манасту көп эле жомокчулар айтып келген, алардын ичинен өзгөчөлөнүп, Сагынбай Орозбаковдун варианты айырмаланат. Сагынбай Орозбаков өз вариантында сөзгө чечендигин көрсөтө алган. Бул ааламда бир жаралган уникалдуу талант болуп эсептелинет. Балким башка кайталангыс таланттыр. Манас жомогу өзүнүн кайталангыс көркөмдүүлүгү, реалдуулугу, тарыхый окуяларды чагылдырган эң чоң эпос. Замандан заман келип, жер жүзүндө кыргыз тили жашап турганча, Манас биздин улуттук туу чокубуз катары тура берет. Эпосту жараткан элдин акылмандуулугу көркөм чыгарманын трагедиялуу финалынан даана сезилип турат. Манас эпосунун гуманисттик жыйынтыгы да мына ушунда. Манас эпосу тууралуу маалымат, алгачкы жазма маалымат 16-кылымда табылган. Манас эпосу тууралуу алгачкы жазма маалыматтар 16-кылымдын башында кыргыздардын түштүгүндө жашап өткөн Сайф ад-Дин Аксыкендин Мажму ат-Таварих деген алгачкы эмгегинде учурайт. Кытай жазуучусу Сыма Цян кыргыздар жөнүндө алгачкы маалыматты берип кеткен. Кыргыз элинин баатырдык эпосунун анын башында турган Манас эпосу калпак кийип, кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн сыймыгы, ал эми элдин туу туткан руханий азык, идеологиялык багыт алган жол көрсөткүчтөрүнүн бири. Бул Манас эпосу. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, кыргыз рухунун туу чокусу Манас эпосу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.